бирок онлайн сатуудан биз эмнени жоготобуз, кандай артыкчылыктары жана кемчиликтери бар, бул тууралуу маек куруучу студиябызда коногубуз бар. Онлайн сатуу боюнча ажиз Нурдан Аталайбек кызы. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутман менен жакшы эл алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Онлайн сатуу боюнча деп калдык. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп жатат. Сиз онлайн сатуу боюнча ажиз катары күнүңүздү кантип баштайсыз? Таң кантип башталат? Биздин азыр онлайн дегенде жумушубуз баардыгы интернетке байланыштуу. Анан эртең менен тургандан баштап эле телефондон башталат. Телефондогу жаңылыктар, онлайн жумуштар боюнча бир сыйра карап, телефонду карап, анан кийин башталат жумушубуз бар. Жакшы. Негизи ушул учурда көп нерселер онлайн болуп калды. Баягы оюбузга таптакыр келбеген, биз буга чейин ойлонгон дагы эмеспиз да. Мисалы үчүн окуулардагы, сабактар, мектептеги сабактар дагы онлайн болуп калат деп ойлогон эмеспиз. Бирок ушундай болуп калды. Баягы заманга жараша бүгүнкү күндө ошол онлайндан биз эмнелерди сатсак болот? Эмнелерди сата алабыз? Туура айтасыз. 2020-жылга чейин онлайн бизнес боюнча, онлайн жумуштар боюнча, онлайн ишмердүүлүгү боюнча Кыргызстанда анча актуалдуу эмес эле. Бирок биз тилекке каршы көрдүк. Пандемия учурунда бир эле ишкердүүлүк тармак эмес, даже биздин ошол сабак өтүүлөр дагы онлайн тармагына өттү. Бул Кыргызстанда бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча онлайн аябай актуалдуу боло баштады да. Себеби дегенде, мисалы 2019-жылы Кыргызстанда онлайн сатуулар, онлайн ишмердүүлүк жүргүзүү, онлайн соода жүргүзүү 5% түзгөн болсо, ал 20-жылга аябай чоң деңгээлге чыкты да. Ошондуктан биздин онлайн биздин жашообузга, биздин жашоо образыбызга аябай активдүү кирди десек болот. Именно ошол былтыркы пандемиядан кийин. Ушул онлайндан биз интернет аркылуу эмнелерди сатсак болот? Онлайндан биз каалаган нерсени сата алабыз. Тамак аштан, кийим кечеден баштап, биз каалаган нерсени, биз сунуштай алган нерсени, биз базарда сата алган нерселердин баардыгын сатсак болот. Бир гана товар жүргүзүү эмес, кызматтарды активдүү сата башташты. Азыркы учурда акыркы 2 жылда активдүү колдонулуп сатылып жаткан нерселер булар: кызматтар, онлайн сабактар, онлайн иш-чаралар, ошол нерселер активдүү. Нурдан айым, 10 жыл мурун бул интернет аркылуу соода сатык кылат десе көпчүлүк ишенч эмес, бул базарга жетпейт деген дагы адамдар чыккан. Ал эми бул келечекте дагы 10 жылдан кийин 2030-жылда дагы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Сиздин божомолуңузду уга кетели. Жакшы суроо экен. Себеби дегенде биз таптакыр ойго келбеген нерселер болуп кетип атат акыркы учурларда. Себеби деген былтыр алган билимибиз уже быйыл актуалдуу эмес да. Былтыр алган үйрөнгөн нерселерди быйыл колдоно албайбыз. Ошол сыяктуу эле бизде мисалы үчүн эксперттердин божомолу бар. 5 жылдан кийин таптакыр чоң базарлар жоголот деген нерселер бар. Себеби мен бир эле мисал, азыр Дордой базарындагы көпчүлүк соодагерлер онлайн бизнеске өттү десек болот да. Алардын өздөрүнүн WhatsApp группалары бар. Көпчүлүк ишкерлердин соодагерлер чегаралар жабылганына байланыштуу жок болгону менен, бирок көпчүлүк ишкерлердин өзүнүн сайттары бар. Instagram, Telegram баракчалары бар. Ошол жактан активдүү соода жүргүзүп жатышат, ошол жактан активдүү иштеп жатышат. Демек, бул өнүгөт, бул өсө бере турган нерсе. Себеби дегенде онлайн соода жүргүзүү аябай оңой нерсе да. Географиялык бардык барьерлерди алат. Биз дүйнөнүн кайсы мамлекетинен болсок да каалаган товарыбызды бир заматта, бир клик менен, башкача айтканда, бир басуу менен сатып алууга мүмкүнчүлүк. Демек, эртеден кечке базарда отуруп, ижара төлөп, анын бул аябай актуалдуу нерсе да. Бул нерсеге азыр мындай бир божомол бар. Эгерде сенин бизнесиң, жасап аткан ишмердүүлүгүң 2021-жылы онлайнда жок болсо, анда сенин бизнесиң 22-жылы жок болот дегенчи. Себеби дегенде, азыр биз мисалы үчүн элементарно бир кийим алыш үчүн деле магазинди атын уккан болсок, аны сөзсүз түрдө кирип, Инстаграмдын баракчасын издеп көрөбүз жана ал жердеги отзывдарды окуп, анан кийин кийимдерди сатып алабыз да, ошондой. Анан мисалы былтыркы жылы 2020-жылы Россия мамлекетинен биз Россия менен Казакстанга караганда бир топ 1-2 жыл арттабыз да бул нерсе боюнча. Россиянын ВВПсынын ички дүң эмесинин соода жүргүзүүнүн 10%-ын онлайн сатуулар түздү да. Демек, бул аябай чоң көрсөткүч, аябай чоң суммадагы сатуу жүргүзүү деп айтсак болот да. Бирок ушул интернет аркылуу, онлайн аркылуу сатып алууда бир буюмду биз көбүнчө эмоционалдуу түрдө сатып алган учурлар болуп калбайбы? Бул кемчилик катары карасак болобу ушул нерсени? Анын өзүнүн плюстары дагы, минустары бар, бардык эле тармактарда. Себеби дегенде, кээде биз заказ кылган, сатып алган нерселерибиз биздин көңүлүбүзгө толбой калышы мүмкүн. Сапаты анчалык болбой калышы мүмкүн, же кайтарууга мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн да, базардагыдай. Бул минус, конечно. Бирок ал жерде биз эң биринчи көңүл бура турган нерсе, эгерде сиз бир нерсени сатып ала турган болсоңуз, мен кардарларга кеңеш катары айтам да. Онлайн сатып алууда сөз түрдө кирип, ал баракчанын канча убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп атканын, канчадан бери товар сатып атканын, анан клиенттердин базасын, отзывдарды сөзсүз карап чыгыш керек жана алардын чындап
товарларын сатып алгандан кийин аларды кайтарууга мүмкүнбү, кандай өзүнүн келишимдери бар, кандай шарттары бар, ошону да карап чыгыш керек да. Анан айтсаңыз, ушул онлайн дүкөн ача турган болсом, мисалы мен азыркы учурда кандай дүкөн ачсам болот, эгерде онлайн сатуу менен алектенем дей турган болсом? Негизи онлайн дүкөндөрдүн саны аябай көп. Мен өзүм дагы ийгиликтүү жүргүзүп жаткан, азыр практика жасап жаткан онлайн магазиндерим бар. Ал жерден биз именно соода тармагында боло турган болсо, сиз тамак аштан баштап кийим-кече базарда сатылган кандай нерсе болсо аны сиз сата аласыз. Бир гана нерсе аны туура сатыш керек да. Сиз сатып аткан нерсеңизди туура тандашыңыз керек, жана кардарларыңызды да туура тандашыңыз керек. Ал жерде сиз убактыңызды, энергияңызды жоксо ошол чыгашаңызды туура багытташыңыз керек. Ал үчүн атайын курстар бар, атайын сабактар бар, ошолорго катышып, үйрөнүп, жана бул жерден аябай жакшы киришилер тапса дагы болот да. Онлайн кечиресиз. Онлайн сатып алуу дегенде эле бизге биринчи орунда ойго келет баягы төлөм аткаруудагы тоскоолдуктар. Ушул боюнча биздин элде түшүнүк кандай? Билим кандай ушул жакта? Кудайга шүгүр, мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2020-жыл бул аябай жакшы деңгээлге чыкты. Себеби дегенде онлайн төлөм жүргүзүүнү уюштуруучу бул карталар, банктардагы ар кандай кызматтарды уже биздин жарандардын 40% жакыны жүргүзө баштады. Баланс кежи, Мегакомдун атайын ошондой банкингтери бар, мисалы. Бул аябай оңой да. Төлөм жүргүзүү аябай оңой болуп калды. Бул нерсе бара-бара өнүгөт. Бара-бара баягы божомолдор барго, кагаз акчалар жоголот, онлайн акчалар пайда болот деген сыяктуу. Бул нерсе биздин жашообузга баары бир кире турган нерсе да. Ошондуктан бул жасап жаткан нерсе оңой эле, бара-бара бул нерсе ордуна келет. Демек, биз бардык нерсени онлайн аркылуу сатып алып бул боло турган нерсе, себеби дегенде бул аябай ыңгайлуу. Экинчиден, адамдар азыр ушул ыңгайлуулукту, тез жасоону, убакытты экономдоону аябай каалап калышкан, аябай ошол нерсеге умтулуп жатат бардык дүйнө жүзү боюнча. Бул нерсе сөзсүз түрдө ошондой оңуна келет да. Онлайн сатуу бизде азыр Кыргызстанда эми гана кучагын жайып келаткан болсо, Кытайда ушул онлайн сатуу боюнча Кытай дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен. Ал эми бизде эми өнүгүп келе жатат да. Бирок ошол учурда эле биз айтып калбадыңызбы, туура сатыш керек, кардарды туура тандаш керек депчи. Ошону үйрөтүүчү атайын сиз өзүңүз дагы үйрөтүп келесиз. Кандай шартта үйрөтөсүз? Кимдер кайрылышат? Кардарларыңыз ким? Ушул азыркы учурда бул аябай актуалдуу болгондуктан кардарлар аябай көп. Туура сатууну, именно туура баштоону үйрөнүүнү каалагандар аябай көп. Негизинен ишкерлер булар жаңы баштап аткан адамдар, же болбосо көптөн бери иштеп аткан. Азыр биздин именно кардарларыбыз боюнча айта турган болсок, биз нолдон баштап бизнеске, онлайн бизнеске үйрөтүүчү атайын курстарыбыз бар. Жана ошондой эле биз азыр буга чейин өзүн жасап алган аты бар компания, мындай кардарларыбыз дагы бар. Мисалы үчүн ар кандай кафелер, мебельный салондор, же болбосо жеке брендтерди дагы атын белгилүү кылганга, аларды онлайн тармагында атын чыгарууга, жана аларды кандай айтсам, белгилүү жактарын көрсөтүүгө, жакшы жактарын башкаларга таанытууга биз жардам бере турган услугабыз дагы бар. Нурдан эже, бул жерде азыр сизге дагы бир ушул тармакта эмгектенгениңиз үчүн бул суроону сизге бергенге туура келип жатат. СССР маалында азыркындай почта кызматы мындан дагы жакшы иштеген да. Кээ бир айылдарда дагы жеткиликтүү болгон, азыркы учурда шаарда гана бул кызмат жакшы ишин алып барбаса, башка жерде ишмердүүлүгү бир аз начар. Ал эми бул ушул сиз мындай интернет аркылуу кызмат көрсөткөн учурда почтанын зарылчылыгы кандай, же болбосо атайын жеткирип берүү кызматы ыңгайлуу? Жеткирип берүү логистика боюнча, доставкалар боюнча. Бизде мисалы үчүн азыр Кыргызстанда мындай услугалар аябай көп. Доставка аябай жакшы уюштурулган. Бир канча көз карандысыз ушундай агентстволор бар да. Алар сиздин үйүңүздөн алып, сиз айткан дарекке чейин Кыргызстандын кайсы дареги болсо дагы, дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болсо дагы жеткирип берүүгө болот. Сиз бир гана ал ишканалар менен байланышсаңыз гана болду да. Аны сиз телефон аркылуу жүргүзсөңүз болот. Онлайн заказ кылып койсоңуз, онлайн эле заказ запрос жөнөтүп койсоңуз келип алып кетишет. Үйдөн келип кайра үйгө чейин алып барып берүүчү. Аябай ыңгайлуу. Себеби бул нерсе аябай жакшы өнүгүп атат да. Почтанын азыркы учурда актуалдуулугу жоголду. Бирок бардык система, бардык нерсе онлайнга өтүп аткандан кийин, интернетке байланыштуу, биздин бардык жашообуз интернетке байланыштуу болгондон кийин бул нерсени интернеттен жасоого бир аз оңой жана арзан. Анан негизгиси биздин убактыбызды аябай экономдойт да. Аны айтып кетпедиңизби, баягы жеке брендтерди жүргүзөбүз депчи, өзүңүз агенттик ачып жатабыз деп айттыңыз. Ушул боюнча дагы кененирээк токтолуп кетсеңиз, балким телекөрүүчүлөрдүн арасында кимдир бирөө кайсыл жака барып кайрыларын билбей жүргөн болсо, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мурда мындай түшүнүк болгон да, продвиженияда именно
продюсированияда бир гана артисттерге, актерлорго керектүү нерсе деген түшүнүк болгон. Азыр бул бизге Кыргызстанга жаңы кирип аткан нерсе бул бизнес продвижение деген, же болбосо бренд продвижение деген. Именно сиз өзүңүздү таанымал ишкер же болбосо ийгиликтүү ишкер катары көргүзгүңүз келсе, брендиңизди, сиздин жасаган продукцияңызды, сиздин саткан, сиз сунуштап аткан кызматты бренд кылгыңыз келсе, аны таанытууну кааласаңыз, анда ошол биз жардам бере алабыз. Биздин командада атайын дизайнерлер бар, сайт жасай турган адамдар, анан SMM кызматынын фотографтарыбыз менен алардын идеяларын талкуулап, кандай форматта жүргүзсөк болот, ошол боюнча иш алып барабыз келишим негизинде. Канча убакытта ошол бир адамдын мен эч нерсе азырынча эмне менен алектенеримди билбейм, мисалга алсак да, келгенде канча убакытта ошол адамдын баягы бизнесин дейбизби, же анын ишинби, жакшы көргөн ишинби таап берүүгө канча убакыт кетет? Ал боюнча ар кимдин талабына жараша болот. Ар кандай тармакта, мисалы үчүн сиз онлайн жумуш баштайм деп аткан болсоңуз, анда сиздин бардык жөндөмүңүздү, билимиңизди анализдеп, ошого жараша өзүңүз менен консультация кылып, бизде консультациялар жүргүзөт, анализ жүргүзөбүз. Бир топ убакыт ошолго кетет. Себеби дегенде бир идеалдуу нерсени табыш аябай кыйын. Андан кийин биз ошол концепцияны иштеп чыгып, упаковка жасайбыз брендти. Эсептешим жакшы бир теманы козгоп кетти да, ушул 2021-жылы кандай товарларды сатуу актуалдуу? Азыр Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө эң биринчи орунда булар үйгө керектелүүчү товарлар, кийим кечелер. Себеби дегенде бул нерсени мындай сүрөтү менен көрүп, тандоо алууга аябай ыңгайлуу да, айрыкча Instagram баракчасында. Онлайн магазиндер сиздерде деле болсо керек, баракчаларыңыздар да кирип ошол онлайн кийим саткан магазиндер менен байланышасыңар да. Андан кийинки нерсе бул дары-дармектер, косметикалык каражаттар, бул ушул эң топко кире турган каражаттар. Продукталар, тамак аш каражаттары дагы уже бизге ондукка кирип кетип атат да, биздин онлайн сатууларда. Ар дайым керектелүүчү. Анан дагы эң актуалдуу нерсе 21-22 жылдагы эң актуалдуу нерсе бул тамак аш жеткирүү кызматы. Пиццаларды, мисалы үчүн, ролл, суши, ошол сыяктуу тамак аштарды биз үйдөн заказ кылып атабыз. Ошол сыяктуу нерселер тамак аш жеткирүү аябай актуалдуу болот. Демек, баягы жумуш үйдө болуп калса, тамакты жеткирип берүү кызматы болсо, үйдөн жумуш жасасак, анан акчаларыбыздын бардыгы онлайн болсо, демек, үйдөн чыкпай деле отура берсек болобу ошондо? Эми ар кандай шарттарда үйгө, конечно, сыртка чыгып иштеген, сыртка чыгып башка атмосфера, бирок биздин жумуш ошого байланыштуу болуп калса, бул нерсени жасаган туура болуп эсептелинет да, себеби дегенде бул ыңгайлуу. Эми жогоруда айтып калдыңыз, эгер интернетте бир минус жагы, сиз бир товарды алсаңыз, өзүңүз ал жерде сиз ойлогондой болбой калуусу мүмкүн деп айтып жатасыз. Бул жерде биздин жалпы кыргызстандыктарга сизден кеп кеңеш болсун. Ушул учурларда кандай кылсак болот тандоодо? Тандоодо биринчи кезекте бир нерсени сатып алаардан мурун сөзсүз түрдө ал магазиндин же болбосо ошол кызматты сунуштап аткан адамдардын баракчасына, сайтына кирип көрүңүздөр. Андан сырткары интернеттен ошол баракча боюнча, ошол магазин боюнча көбүрөөк информация алыңыздар. Себеби дегенде азыр биздин мыйзамыбызда интернет сатып алуулар боюнча атайын чектөөлөр, толуктоолор киргизиле элек да. Мисалы үчүн, каалагандай интернет магазиндерди ача аласың. Кыргыз Республикасынын закону боюнча азыр биз каалагандай интернет магазин ача алабыз, бирок биз салык төлөө боюнча гана чектөөлөрдү, баягы өзүнүн көрсөтмөлөрүн берген да. Атайын салык кызматынан регистрацияланып туруш керек деген гана белги бар. Бирок биз товарларды кайтаруу боюнча эч кандай мындай чектөөлөр көрсөтүлгөн эмес да, бир инструкция көрсөтүлгөн. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөргө сак болушуңуздар керек. Бул тармактан акча жасаган аябай мошенниктер дагы бар. Биз алданып калган учурларды дагы билебиз. Ошондуктан бул интернет магазин болобу, сиздер акча которуп жаткандан мурда ал нерсе боюнча көбүрөөк изилдеңиздер. Анан эң жакшы вариант магазин менен сүйлөшүп, доставка болгон учурда гана акчаны төлөө жүргүзүү болот. Бул Кыргызстанда бардык магазиндерде. Ал нерсени товарды колго алгандан кийин. Товарды колго алгандан кийин бул кызматты ошол именно курьерская служба жүргүзөт. Айтсаңыз, анан ушул онлайн дегенде эле бизде азыр түрдүү социалдык тармактар кирет, мисалы ошол Instagram, TikTok, YouTube каналдары, Facebook аркылуу. Ошол жакта баягы биз көбүрөөк визуалдуу түрдө көрүп, анан жазууларды окуп көрүп, анан кийин окугандан кийин анан биз чечим чыгарабыз да, сатып алуу керектигин же сатып албаш керектигинчи. Ошол
учурда кандайдыр бир өзгөчөлөнүш үчүн биз эмнелерди кошуп жазсак болот видеонун алдына же сүрөттүн алдына? Эң туура суроо. Себеби дегенде азыр магазиндердин, кызмат сунуштагандардын, онлайн соода жүргүзгөндөрдүн баракчалары бирдей да. Бардыгыныкы окшош. Бул нерседе 2021 жылдын трендин ала турган болсок, өзгөчөлөнүш керек. Жаңы краскаларды кошуш керек, жаңы нерселерди киргизиш керек да. Буга чейин жасабаган адамдар кылбаган нерселерди кошуш керек. Мисалы үчүн азыр мурда Instagram аябай актуалдуу болсо, азыр ошол эле ийгиликтүү иш алып барып аткан, Instagramда ийгиликтүү иш алып барып аткан магазиндер көбүнчө TikTok платформасына өтө баштады да. Себеби дегенде ал жакта эмоция берүү оңой. Бир нерсени мындай жандуу көрсөтүү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда Instagramда биз жасап коюшу мүмкүн деп ойлойбуз. Мындай жандуу мындан начар болушу деген ойлор келет да. Анан баягы узун, скучный тексттерди, жадатуучу тексттерди окуу бир аз зеригиштүү. Ошондуктан баягы видеолорду көбүрөөк жасасаңыздар, жакшы краскаларды берсеңиздер, жакшы тексттерди адамдарды тарта турган жөнөкөй тил менен жазсаңыздар, бул жакшы сата аласыздар деп ойлойм да. Жакшы, анан ушул баягы айтып кетсеңиз, брендин өнүктүрүүгө жардам беребиз деп калбадыңызбы? Ошол учурда дагы кимдер кайрылса болот? Бул ишкерлерден сырткары, онлайн сатуучу, баягы дүкөнү барлардан сырткары, мисалы, ырчылар болот, жаңы чыгып келе жаткан ырчылар, же актерлор болот. Ошолорго да жардам бересиздер? Албетте, биз өзүнүн атын тааныткысы келген, жана ушундай кеңештерге специалисттердин именно ушул тармактарда, мисалы үчүн интернеттен өзүн жайылтуу аябай актуалдуу деп атпайбызбы? Instagram баракчасынан, TikToктон ошол боюнча кеңештерди дагы беребиз, консультация. Бул бардык тармактарга тиешелүү. Кайсы гана тармак болбосун, азыр бренд болуу үчүн аябай ылайыктуу учур деп айта алам да. Себеби дегенде бренд деген сөз бул сенин атың качан сага иштеп баштаганда. Сенин атыңды бардык адамдар тааныганда. Мисалы үчүн белгилүү бренд сөздөр бар. Coca-Cola мисалы. Coca-Colаны азыр айтса бардыгы тааныйт бренд боюнча, түшүндүк боюнча айтып аткандачы. Ошол сыяктуу сенин атыңы аябай белгилүү болуп, Кыргызстанда таанымал болуш үчүн сиздердин атайын адистердин кеңеши керек болот. Ошолор менен иштесеңиздер, сиздер тезирээк болот. Өзүңүздөр каалаган ийгиликке тезирээк жетесиздер деп айтам да. Айтсаңыз, ушул эмне үчүн онлайн сатуу боюнча ушул тармакты тандадыңыз? Мага бул процесс, өзү сатуу процесси аябай актуалдуу жана мага аябай жагымдуу. Себеби дегенде, менин оюмча, сатуу деген бул эң жашоодогу адамдын эң жөндөмү да, эң мындай күчтүү жөндөмү. Сен эгер сатууну билсең, эгер жакшылап айтып берүүнү, сунуштоону билсең, анда бардык жерге ийгиликке жетесиң. Ошондуктан биринчи кезекте биз өзүбүздүн сатуу жөндөмдүүбүздү күчөтүшүбүз керек. Онлайн сатуу бул азыркы замандын талабы. Рахмат, Нурдан айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Балким биз бербей калган суроолор болсо, айта турган сөздөрүңүз болсо, телегөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз болот. Кайрылып. Баарыңыздарга кутман таң, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Эгерде сиздер бизнесмен болсоңуздар, же болбосо кечке интернет колдонуучу болсоңуздар, бул тармакта убактыңыздарды көп интернетке короткон болсоңуздар, бекерге коротпоңуздар. Бул жактан сонун өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды жасап, жөн эле бирөөнүн баракчасын чукулап карап отургандан көрө бир пайдалуу иш жасаганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн идеяңыздарды, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди жана өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды бул жактан жакшылап сунуштаганга болоорун унутпаңыздар. Рахмат. Рахмат чоң, сизге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр.